11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Жаздын келиши менен күн нурун жарык чача баштайт. Бирок так ушундай учурда транспорт ичинде жылуулуктун коркунучу көбөйөт. Жалпысынан алганда жайдын ысык убагында эле эмес, эрте жазда да мындай коркунучтар жок эмес. Сан-Хосе институтунун маалыматы боюнча, жаз мезгилинде унаалардагы жылуулук соккуларынын натыйжасында 1998 жылдан 2015 жылга карата АКШда бир бала сөзсүз каза болгон. Буга жарык чачкан күндүн нуру себеп болот. Себеби кыш мезгилинде караганда жазда күн нуру жарыгыраак чачып, бирок аба ырайы салкын болгондуктан элдер коркунучка себеп жок деп ойлошот. Бирок андай эмес. Анткени сыртта күн салкын болгону менен күндүн нуруна унаа өтө тез ысып, өмүрүнө зыян келтириши мүмкүн. Ал эми Орусияда баласын унаага калтырып кеткендерге кылмыш иши козголот. Ошондуктан туугандар салкын аба ырайына алданбай сак болуңуздар. Эми Борбор Азия өлкөлөрүндөгү аба ырайына кайрылсак. Казакстандады Орусиядан келген жаан-чачындуу циклон каптап калды. Астана шаарында абанын температурасы төмөн болгондуктан жаан карга айланат. Өлкөнүн түштүгүндө күн жылуу болгондуктан Алматы шаарында жаан жаайт, бирок термометр жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Өзбекстандан циклон тарка баштады. Эртең Фергана жана Нукус өрөөнүндө күн ачылса, Ташкентте күндүзү жаан жаап, кечинде токтойт. Түркменстанда жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы жогорулайт. Тажикстанда болсо жаан-чачындуу күндөр уланууда. Себеби Кытайдагы антициклон жаан-чачындуу циклонду өткөрбөй турат. Жаан жуманын аягына чейин созулушу мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областтарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Жалал Абад областтарынын айрым жерлеринде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областтарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир райондордо жаан-чачын каттуу жаайт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбай, өзгөрүп туруучу кубулуш. Ошондуктан 11 каналында аба ырайынан алдын ала кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.